Keç kүйöөгө тийип систейт. Ой, мени эч ким күйөөгө албай атып, не кыларымды билбей. Ойлонуп, кой, мени эч ким күйөөгө албаса, анда мен алайын деп. Кайсы күйөөнү алсамбы деп ойлонуп атып. Анан менин күйөөм тиги туш келип калды. Аны ойлонуп атып тиги алайынбы же албайынбы деп атып анан чогуу иштечүбүз да абышкан менен. Анан койчу алып коеюнчу. Балким кереги болуп калар деп алып койдум өзүм эле. Байкуш бечара күйөөм даже түшүнбөй да калды кантип алганымды. Азыр эле түшүнүп баратат окшойт байкуш. Бирок азыр түшүнсө уже кеч кирип калды да. Айла жок. Хочешь, не хочешь. Эми 2 балдар бар да, 2 уулум бар. Алдап солап тиги кетем дегенде эле балдарымды тиги эметип коем да. Фас деп бет мандайына коюп койсом сразу унутуп калат. Ай, ошон үчүн кыздар, келиндер, силер жинди экенсиңер, айланайын. Ай, күйөөңөр кетип калса, силер балдарымды көрсөтпөйм деп чыгат экенсиңер. Ай, наоборот, балдарыңарды чогуу кошуп бергиле. Балдар менен тиги бет мандайында коюп тиги наоборот телефон менен же мындай көрөм десе көрдүрүп койгула. Ай, балдар деген ошол эркектерди кайтарып берет. Огош бетер өзүңөр кетсеңер да балдарыңарды чогуу кетирет экенсиңер, айланайын тиги алып кетет экенсиңер. Анан байкуш эркектерди ушинтип куратып, көрсөтпөй, сүйлөштүрбөй. Эмне ушунчалык өчүңөрдү аласыңар эркектерден? Ай, бул силер эркектерден өчтү албай эле, балдардан алып атпайсыңарбы? Балдар сагынат да атасын. Ой, блин. Сүйлөшө берсин, наоборот ошол балдар кайтарып берет ошол күйөөңөрдү.